Баткендеги абал эл Аксай-Ворух унаа жолун тосту. Бүгүн 29-апрелде Баткен районунун Аксай айылынын төрткөчү аймагындагы каттамга тажик тарап тоскоолдук кылып эч кимди өткөрбөй жатат. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Маалым болгондой, тажик тараптын мындай аракети үчүн кыргыз тарап саат 13:00 чамасында Аксай-Ворух жолун тосту. Бул жол Тажикстан менен алардын Ворух анклавын байланыштырып турган жалгыз жол. Булак Турмуш Кейжи. Бүгүн Жогорку кеңеш чек ара маселесин жабык эшик артында карайт. Бүгүн 29-апрелде Жогорку кеңеш жабык эшикте Баткендеги чек ара маселеси боюнча маалымат угат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жыйын саат 16:00 белгиленген. Белгилүү болгондой, азыркы учурда Баткен районунун Көкташ айылында чыккан чек ара чыры оор абалда турат. Ош Исфана жолу жабык жана айылдын электр жарыгы тажиктер аткан октон өчкөн. Булак медиа центр. Согди губернатору Нисвара Акимов укпай койгон. Баткендин башчысы Субаналиев үн катты. Кече 28-апрелде Согди делегациясы менен сүйлөшүп аяктап маселе чечилип калганда саат 5:00 чагымчылык болуп кетти. Алардын чиновниктери жетекчилеринин сөзүн укпай койду. Бул маалыматтарды өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев айтты. Кыргыз-тажик чек арасында бүгүн абал турукташып бара жатат. Акимчилик, айыл башчылары күч түзүмдөр иштөөдө. Кечеден тарта абалды турукташтыруу менен алекпиз. Азыр абал өзгөрүлмөлүү болуп, кайра тынчып, кайра чыгып кетип жатат. Элдин коопсуздугун сактоо максатында алдын ала иш жүргүзүп жатабыз. Кече 28-апрелде Согди делегациясы менен биздин делегациянын сүйлөшүүсү аяктап маселе чечилип калганда саат 5:00 чагымчылдык болуп кетти. Алардын чиновниктери жетекчилеринин сөзүн укпай койду, деди Субаналиев. Облус башчысы абалды корчутууга кызыктар күчтөр болуп жатканын белгиледи. Абал азыр көзөмөлдө, чек арада ызычуу провокация болоорун алдын ала сезип турдук. Азыр абалды корчутууга жеткире турган күчтөр бар. Бирок биз эки элдин ортосундагы кагылышууга жол бербейбиз. Бүгүнкү күндө Согди облусунун губернатору талаштуу камераны алыш керектигин айткан. Акыркы күндө Исфананын акими аны укпай коюп кагылышуу болуп кетти деп маалымдады Субаналиев. Ал учурда так сүйлөшүү азыр боло электигин айтты. Учурда коомдук тартипти сактоо жана кайтаруу иштерин жүргүзүп жатабыз. Абал эмнеге мындай болуп кеткендигин биз тактап билишибиз керек. Айылдагыларды коопсуз жайга көчүрүүдөбүз. Бирин серин ок атуу болгон, ал боюнча ИИМ башкармалыгы иштеп жатат. Айтайын дегеним, чагымчыл күчтөрдү изилдеп жатабыз, деди облус жетекчиси. Булак Спутник Кейжи.